Жолдош Султан Ибраимович, Кызылчанын мекени Чүйөрөнү деңизчи. Ошондой болсо дагы мына жүгөрүнүн аянтын быйыл канча эсеге көбөйтө алдыңыздар? Исхак Разакович, жүгөрүнүн аянтын биз быйыл 2 эсеге арбын эктик. Бул түшүмү кандай болду? Түшүмү дагы абдан мол, 2 эсеге көп болду. Ошондой болсо дагы Султан Ибраимович, Кызылчанын аянтын сиз азайтпаңыздар. Билесиз да, Чүйөрөнү, анын ичинде силердин Аламидин району дегендей, Кыргызстанга бардыгына кум шекер жетиш үчүн ар бир гектарынан жок дегенде 400 центнерден алган учурда бизге 40 000 гектар жерге кызылча айдаганда биз Кыргызстанды бүтүндөй кум шекер менен камсыз кыла алабыз. Биринчи приоритет ошондой болуш керек. Бирок ошондой болсо дагы сиздер жүгөрүндө эгишиңиздер керек. Ошондуктан сиздер кызылчанын аянтына жүгөр айдабастан бир башка бир деңжээлерди өздөштүрүүгө оюңуз кандай? Как инженер гидротехник катары айтыңызчы. Албетте, Исхак Разакович. Мен Илимдер академиясында иштеп жүргөндө анын баарын ойлонуштуруп, пландаштырып, эсептеп чыкканбыз. Эгер сиз айткандай кызылчанын түшүмүн мол алыш үчүн биз өйдө жака дагы канал казып, чоң чүй каналынын суусун аяка дагы бурсак болот. Сиз айткандай кызылчанын жүгөрүнү жана башка жер жемиштерди эгип мол түшүм алсак болот. Так, өйдө жак жер кыртышын изилдеп көргөнсүздөр да, э? Ооба, карап чыкканбыз. Албетте аны сиздер бюродон карап берсеңиздер аябай жакшы болмок. Карайбыз. Мен бир нерсени так билем. Түндүк же түштүк деген жок. Демек, түштүктүк же түндүктүк деген дагы жалгыз гана республика, тагыраагы Кыргыз Республикасы жана Кыргыз эли бар. Биз андагы Кыргыз элибиз. Мейли өзбек же кыргыз, орус же казак, татар же уйгур болсун, биздин бир гана чындык, ал биздин биримдик.